Ыбрам Мисирге келгенде, мисирликтер Саранын абдан сулуу аял экенин көрүштү. Сараны фараонун төрөлөрү да көрүп, фараонго мактап барышты. Анан Сараны фараондун үйүнө алдырып келишти. Ошондо Саранын аркасы менен Ыбрамга жакшы болду. Ага майда жана бодомалдар, эшектер, кулдар, күңдөр, качырлар жана төөлөр берилди. Бирок Теңир Ыбрамдын аялы Сара үчүн фараонго жана анын үй ичине катуу соккурду. Ошондо фараон Ыбрамды чакырып мындай деди: "Бул эмне кылганың? Эмне үчүн Саранын аялың экенин айткан жоксуң? Эмне үчүн ал менин карындашым дедиң? Мен аны аялдыкка алып кое жаздадым. Мына аялың, аны алгында кеткин." Анан фараон Ыбрам жөнүндө өзүнүн кишилерине буйрук берди. Алар аны аялы жана колунда болгон бардык мал мүлкү менен узатып жиберишти. 13 бөлүм. Ыбрам аялы жана өзүнүн кишилери менен Мисирден чыгып түштүктү карай жөнөдү. Аны менен Лот да жөнөдү. Ыбрам малга да, күмүшкө да, алтынга да аябай бай эле. Ал түштүктөн Бейтелди көздөй жүрүп отуруп, Бейтел менен айдын ортосундагы мурда чатыры турган жерге келди. Курмандык чалынуучу жай курган мурдагы жерине келип, Ыбрам Теңирдин атын чакырды.